Assalamu alaikum, ардактуу Ошкуар каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандездер, балбандар, биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда бүгүн Исанов айыл өкмөтүнүн Чештөө айылында Мелистин үйүндө турабыз. Мелистен бүгүн капкара, чымкара ат чыгат экен. Экрандан алыстабай эми байкап туруңуздар, маалыматын алып мүнөздөмөсүн айтып сиздерге жеткирип өтөбүз, суроолорду беребиз. Кандай ат болду, жашы кандай дегеле маалыматты жеткирип өтүшкө аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бармакчаны бийик көтөрүп, лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Мелис, ассаламу алейкум. Мелис, кандай? Сен жакшы, иштер жакшыбы? Бүгүн ушу чымкара ат чыгат экен да, жаныбар бул чыгалышта. Иштер болду таба, Мелис? Акыркы жолу кайсыл атты чыгардың эле? Бир жума болду, бир жумада бир чыгасын. Кара куш деген. Кара куш чыккан, а? Кара куш эмне болду ошол? Кара куш сатылды. Ордуна кара сүлүк келди, ака. Кара сүлүк келдиби? Кара куш кетип, кара сүлүк чыгат экен да бул чыгалышта мынеке. Мелис, толк эле таш кайда айт экенсиң да атта, тоо ташка. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мындай таштагы эле жерлерде минип көрсөтүп берип атат. Бул эми Мелис, жашы кандай болду бул кара сүлүктүн? 7 жаш. 7 жаш. Токточу, мындай дене мүчөлөрүн. Так, туголдон жакшы тартып коюңуз. Ичине мындай кашкасы бар экен, Кашкасы бар. 4 казык таза болот. Таза 4 казыгы, ака, ден соолугу. Артыңкы 2 туягы экен жаныбар. Мына сорулары. Ат пародасы кандай эми 7 жашар кара сүлүктүн? Карабай, ака. Кыргыз жылкысы. Карабай. Эми бул кыргыз жылкысы экен. Бою канча чыгат? 1.60 барат, ака. 60 тегерек, а? Тегерек. 60 барат экен. Бул жак кайтасаң, Мелис. Бияқта кичине күнгө эме болуп калат экен, чагылышып. Мынеке көрүп турасыздар өзүңүздөр. 7 жаштагы ат экен, кара сүлүк кайманатында Мелистен. Токточу, эми кайра дагы сурагандарга кайра дагыны көрсөтүп берейин, мындай туяктарынчы. Эми бул үйүрү кандай? Үйүрү жакшы, ака. Үйүрү жакшыбы? Үйүрү жакшы. Үйдө жүргөн. Улагы бар, ака. Өзүнө улагына кепилдиги бар. Улагына кепилдик бар. Толка улактын атын чыгарат окшойсуң сен, а? Улак сезон келди, ака. Жок, бияка эмес. Азыр кичине. Так. Мынеке. Тыпылдаган ат экен жаныбар, кара сүлүк. Эми бул улагы тууралуу кичине сөз кылайлы, Мелис. Кандай улактарга салынып чабылган эми? Кандай улагы бар? Бул эки бир полбонун сорпо улакка чабып аркада иштеп жүргөн ат. Аркага иштеп, экинчинин атыбы? Теке улактарды алдыга иштей берсе керек, мындай айылдын улактарына. Улактарына жетеледе жылоодо эле жетелеп алып кирип атат. Кой эми. Бирөөнүн немесин бузуп жүрбөй коңшуңун. Жетеке болчу, экинчинин аты экен өзү айткандай. Бирок мындай сыны жакшы экен, көкүрөктөрү мындай. Көкүрөк тугул, ака. Колго жооштугу кандай? Жебичи. Колго жооштугу өтө жоош. Жоошпу? Ооба. Бош эле турат, кирип жүргөн салып чарчып кете беребиз. Кичине поворотун көрсөтпөйсүң мен? Поворотторун дагы бир көрүп койбойлу көрүүчүлөр менен. Бул эми мындай тоо ташта эле жүрөт, тоо таштын аты экен туугандарына. Көрүп турасыздар өзүңүздөр. Чабып көрсөтүп берет экен өзү. Таштак жерде эле көрсөтүп атат. Бияк өтпөй эле койсоң, жакшы көрүнбөй калат экен бул жагынан. Эми маалыматты берип бүттүк окшойт. Калган маалыматты өзүңөн да калышат. Кара сүлүктүн баасы канча эми? Баасына токтолбойлубу? Кара сүлүктүн баасы 2500. 2,5 миң. $2500.
Мінекей 2500 доллар екен. Аттың өзіне жараша баға коемун деди. At жаққан болса өзі менен байланышып өрөсті. Нарақа бұрсаң әм тоқташы, мұндай соруларына жақындан ал көрсөтөбүз. At жаққан болса Мелис менен байланышып өрөсті туғандар. Құдай қайра әме алып қойшы, мынандай жамбаш көкіректерін да жақындан алып қайтыры бер. Тоқтайым соруларын алайлы. Жамбаштарыны 1.60 қырғыз жылқысы қара сүлік екен. Номерин айтып қойсаң, Мелис? 79 менен. Плюс 996 779 менен 030304 номери менен байланышып өрөсүздөр. Мына сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар. Бул кара сүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Мына тоо ташка минчүү ат экен. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Соодага береке берсин. Саламатта калыңыздар.